азыркы учурда көптөгөн мырзалар атайын залдарга барып өзүнүн баягы дене мүчөсүн чындап күч топтоп келишет. Мурун болсо биздин ата бабалар мына ушул кыргыздын улуттук оюну болгон таяк тартыш аркылуу машыгып жоолорго даярданып келишкен. Бүгүн болсо бизге ушул таяк тартыш федерациясында башкы калыс болуп жүргөн Бактияр байке ушул таяк тартыштагы эрежелер менен кененирээк тааныштырып өтмөкчү. Алгач эле ушул эрежелер тууралуу айтып өтсөңүз. Бул таяк тартышта эрежеси жөп-жөнөкөй да. Сиз берген ушу ортодон берип атпайсызбы? Бул негизи туура да. Же ортодон, же сырттан кармаш керек. Мисалы үчүн кызыл тарапка таяк, кызыл тарапка берет, сиз тарапка биринчи. Ошол сиз каалагандай кармайсыз, өзүңүзгө кандай ыңгайлуу болсо. Мисалы үчүн сиз азыр ортодон кармадыңыз, ортодон. Бул дагы эң жакшы ыкмалардын бири да. Мен ошондой болгондо мен сырттан кармашка туура келет, сырттан кармайм. Ошондо бул таякты ортого алып келет, ортого алып келет дагы белен. Кыргыздын жакшы сөзү бар, белен деген. Камдан камдуу даярдан деген сөз да. Белен, анан жөп-жөнөкөй че деген команда болот. Че дегенде тартып баштайбыз да. Отуруп туруп таякты колуна оң тарапка сизге бергенден кийин 30 секунд убакыт берилет. Таякты ортого коюп команда бериш үчүн 30 секунд. Таяк кармап, белен че деп команда тартылып кетиш керек 30 секунд ичинде спортта. Бунун пайдалуулугу эмнеси пайдалуу? Бул бир эле убакта дене мүчө чыңдоого, бир эле убакта буттан башка чейин дене мүчө болгон дене мүчөнүн бардыгы иштейт. Мындай спорт башка спортторго караганда айырмачылыгы, эң чоң айырмачылыгы ушул да. Бул спорт менен машыкканыма меники деле аз эле болду. Кудай буйруса, азыркы Эрмек агай бизди үйрөтүп жатканына байланыштуу биз көптөн бери 1 ай 2 айдын жүзү болду да. 2 ай 3 айдын жүзү болду. Анан бул спорттун деген аябай ден соолукка пайдалуу экенин эми билип атабыз. Анткени бул спортто деген көбүнчө эле баягы бардык органдардын иштешине жардам берет экен да. Анткени деген, например, бул спортто баягы бел ооруну унутат экенсиң. Андан кийин булда ыкмалар башталат, тартканда беленче дегенде тартып баштайбыз. Булда мисалы үчүн биздин бийлерибиз деле, оюндарыбыз деле камтылып кеткен. Мисалы үчүн кара жорго. Кара жорго деген бийибиз бар. Ал баарыбыз эле билебиз, ал кыргызмы деген бар. Жөп-жөнөкөй ийин менен иштеп коебуз. Чыпалакчактан тарса кол жөп-жөнөкөй чыкпайт. Бул кара жорго деп эсептелинет да. Биз мисалы үчүн дүйнө жүзү боюнча азыр алтын медаль, күмүш медалдар утуп, общий команды эсептегенде Кыргызстан биз күчтүүлөрдүн катарына киребиз да. Мисалы үчүн Майлыбашева Назия деген кызыбыз бар, 85 килограмм. Ал жөп-жөнөкөй мурда спортто деле жүргөн эмес, бизнесте жүргөн кыз. Анан келип эле Эркин деген байкебиз бар, ошол келип тартып көрбөйсүңбү дегенде, келип тартып көрүп эле, мисалы үчүн 1-2 жолу утулду, андан кийин эле болду да. Азыр эл аралыгындагы спорт шебери. Бул таяк тартыш 13-жылдан баштап 2013-жылы башталган негизи. Азыркы учурда 55 мамлекетте 55 мамлекет аябай кызыгып жакшы ойношот да. Буюрса Олимпиадага киребиз деген оюбуз бар. Мен бул спортко келгениме өзүм буга чейин эреже сервиш менен тренировка алгам. Ал жакта бойлорго чыккам. Физический күч керек болгонунан
мен тренажерный залга барсам, ал жакта Эржан деген майке менен тааныштым. Эржан майке таяктарчыга сунуштап калып, бул спортто бири-бирин уруу эмес, башка спорт менен айырмаланганы. Бири-бирин уштоо эмес. Бул спорт шариатка туура келет биринчиден. Бул спорт таза өзүнүн күчүн сыноо үчүн. Эч жактан карыламай биз өз жаңыбыздан патриот десек деле болот да. Госком спорттон деле мындай көп иш чараларга бизди чакырып катышабыз негизи. Медаль, диплом ошол жактардан бизге жардам берет да. Госком спорттон бизге ушундай жакшы маалымат келип, биздин ушу эмгегибизди баалап, спортчулардын кылган эмгегин баалап, спорт чебери, эл аралык спорт чебери ошондойлорду берип, азыр спортчулардын арасында кандай мотивация болуп, мындай да кызыгуулар көбөйүп баштады да.